Саламатсыңарбы кымбаттуу балдарым? Манайларыбыз жакшыбы? Ар дайым жылмайып жүргөнгө аракет кылайлы. Коңгур оолор кагылып, класска биз кирели. Каны эмеси балдар, сабакка биз киришели. Бүгүнкү келиштирүү сабагынан биз тушоо той мааракеси менен таанышабыз. Тушоо кесүү тою бала там-туң этип басып калганда өткөрүлөт. Бул тойго айыл аксакалдары, чоң аталар, чоң апалар, эже байке жеңелер жана балдар бардыгы чакырылат. Бул тойдо улуттук боорсогубуз жасалат, кой союлуп, тушоо той мааракеси башталат. Баланын тушоосун кесүү үчүн ушундай ак жана кара жиптен эркек балдарга көк түстөгү көпөлөгү бар. Ал эми кыздарга кызыл көпөлөгү бар жип жана бычак даярдалат. Баланын бутуна ак жана кара жип эки айкалыштырып байлап, ата-энеси анын тушоосун кесүү үчүн камынышат. Мынакей балдар, силерге окшогон балдар, кыздар жана чоң байкелер, ошондой эле эже, жеңелер бардыгы өздөрүнүн жашына жараша бөлүнүшүп, алыскы 10-15 метр аралыктан чуркап келишет. Баланын тушоосун эң биринчи чуркап келген бала кесип, кескен бычагын ал байгеге алат. Тушоосун кескенден соң мына ушундай жеңелер анын бактылуу болушун тилеп, чачыла жатышат. Той маареке аяктаган соң мына ушундай аксакалдар бата берип баланын өмүрүн тилешет. Анда эмесе төмөнкү маалыматтан кененирээк маалымат алалы балдар. Кыргыз элинин салттарынын эң негизгилеринен болгон тушоо кесүү тою да үй бүлөлүк майрамдардын бири болгон. Той наристе биринчи кадамын таштап, там-туң баса баштаганда өткөрүлөт. Тушоо тойго келген кадырлуу адам бычагын, набаттуу байбиче жүндөн ала жибешип, той ээсине тапшырат. Анан ошол жип менен баланын бутун тушайт да, чогулган өспүрүм балдар белгиленген аралыкта чуркап келишет. Биринчи келген бала жипти кесет жана баш байгени алат. Ал эми калгандары ирети менен байгелерин алышат. Ошентип той ар кандай оюн зооктор менен коштолот. Балдар, бүгүнкү сабакта тушоо той тууралуу кеңири түшүнүк ала алдыңар деп ойлойм. Анда силерди кызыктырган жана түшүнбөгөн суроолор болсо, мага жөнөткүлө. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Кийинки сабакка чейин аман тургула.